Ысык Көл облусунда 11 майдан тартып 10.800 ишкерлик субъектилерине уруксат кагаздары берилген. Алар учурда кандай иш жүргүзүп жатышат? Санитардык гигиеналык талаптар сакталганбы? Бул багытта облус башчысы тийиштүү адистер менен биргеликте рейд өткөрдү. Натыйжада коюлган талаптарды сактабай, коомго коркунуч жаратып жаткан ишканалар жабылды. Рейдтин жүрүшүнө аймактык кабарчыбыз токтолот. Каракол шаарында өткөн рейд алкагында 10дон ашуун соода түйүндөрү, базар, чачтарач, курулуш материалдарын сатуу жайлары жана башка иш жүргүзүп жаткан тармактар текшерилди. Тилекке каршы санитардык гигиеналык талаптар айрымдарында сакталуу эмес. Биринчиден өзүңүз бет кап менен болуш керек. Экинчиден бет кабы жок келгендерге айтышыңыз керек. Бет кап кийип алышыңыз керек деп. Бул деген сөз сиз менен сүйлөшүп атканда мына. Башка жактан оорулуу адам келсе да сизге жукпаш керек. Биринчи өзүңүз билишиң керек да булчу. Текшерүүдө айрымдарына эскертүү берилсе, кээ бирлеринин ишмердүүлүгү токтотулду. Алар бет кап жана кол кап менен иштөө, антисептикалык каражаттар менен камсыз болуу эрежелерин карманбай, кооптуу абалда иш жүргүзүп жатышкан. Без маска турат өзү жетекчиси. Бул мен оюмча простительный эмес. Экинчиден, дезинфекциялык средства буларда болуш керек. Күндө эртең менен дезинфекция кылышыңыз керек. Обычный случай эмес. Эпидемиядан чыгып аткан мезгилибиз, акырын киришип аткан мезгилибиз. Эреже бузгандарга катар жогорку жоопкерчиликте иш алып баргандар жок эмес. Айрым чачтарачтар атайын коргонуу кийимдер менен иштеп жатышат. Алардын айтымында ар бир кардардан соң орундуктар дезинфекцияланууда. Коомчулуктун коопсуздугу үчүн бардык коргонуу чараларын көрүп жатышат. После обрабатываем, моем и принимаем. Иштеп аткан адамдардын санитардык эпидемиологиялык эрежелерди кандай сактап атат? Ошону толугу менен биз текшерип атабыз. Ошону талап кылып атабыз. Ошондуктан бүгүнкү жүргүзүп аткан рейдибиз да ошол обычно жүргүзүп аткан рейдтердин бири болуп атат да. Белгилей кетсек, бул облус аймагында жүргүзүлүп жаткан алгачкы рейд эмес. Ишкерликтин айрым түрлөрүнө уруксат берилген күндөн тартып, мындай текшерүүлөр күчөтүлгөн режимде күн сайын жүрүүдө. Түшүнбөстүктөр көп болуп атат. Кайра бизге кызматкерлер барып айтып, предписанияны берип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Түнкүсүн милициялар менен чогуу рейдке чыгып, 2 кафенин ушу ифтар өткөрүп атканы аныкталды. Сразу бирөөсү баргы жакты жабылып кетти, бирөөсүнө барып ордуна жеринде протокол түзүлүп 7,5 миңге штраф салынды. Бир күндүк текшерүүнүн жыйынтыгында эрежени одоно бузгандардын иши токтотулса, айрым ишкерлерге айып салынып, эскертүүлөр берилди. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күнгө чейин облус боюнча 1000ден ашуун ишкерликтин субъектилери текшерүүдөн өттү. Облус башчысы мындай рейдтерди мындан ары да үзгүлтүксүз улантууну, эреже бузгандар аныкталса, дароо ишин токтотууну тийиштүү кызматкерлерге тапшырды. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.